12 миллионга алынган 70 метр квадрат 3 комнаталы квартиранын обзору. Биринчи комната бул спальня, первая спальня, өзүнүн лоджиясы менен. Витти карасаңар, вид прям Кыргызстандагыдай талалар менен экен. Оно жакта өзүнчө бир ЖК бар экен. Мына жерде прям государственный садик. Бул клиенттин балдары көп болгон үчүн ал 5 баланын, 6 баланын атасы, көп балалуу ата, кичинекей балдар болгон үчүн вот садик жаныбызда болгону биз үчүн өтө керек болчу. Садик прям кошуна үйдө экен. Государственный садик. Өзүнүн лоджиясы менен. Бул балдарга биринчи спальня. Бул родительская спальня, экинчи спальня бул. Бул жагында карасаңар, эч кандай үй жок, вид аябай красивый, токойго каралган вид экен. Кеңири бир 14-15 метр квадрат экинчи спальня. Бул үчүнчү спальня. Биз ошондой кыла турган болдук, 3 спальня кыла турган болдук. Разнополые дети болгон үчүн 3 спальня кыла турган болдук. Бул жагы дагы вид садикке каралат экен. Лес бар экен. Вид шикарный. Санузел раздельный. Ванна туалет өзүнчө. И кеңири кухнясы. Өзүнүн ложасы менен тоже. Бул жактагы токойго карайт экен. Эч кандай үйлөр жок, прям токой. Аябай сонун вид экен. Бул кухня. Ошондо 3 комната квартира, 70 метр квадрат, чоң кухнясы менен, 2 лоджиясы менен айына 62 миңге туура келди. 62 миң бул аренданын да акчасы эмес да, мындайча айтканда, азыр аренда деле 3 комната квартира алсаңар 90 миңге туура келип атпайбы? А бул 3 комната квартира 62 миңге туура келди с первоначальным взносом.